Assalamu alaikum, урматтуу Багастыры Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 1 март жаз күнүңүздөр куттуу болсун. Биз дагы эле Жайыл районундабыз. Жайыл районуна караштуу Сосновка айылындабыз. Алдыбызда көрүнүп турган бул Сосновка айылы. Сосновка айылы Кыргызстандагы көп улуттуу айылдардын бири. Бул жерде негизинен кыргыздар, орустар, дунгандар, татарлар, украиндер жана башка көп улуттар жашайт. Негизги бөлүгүн кыргыздар түзөт. Бул жерде аралаш бардык Кыргызстандын аймагынан көчүп келип отурукташкан элибиз жашайт. Бул айылдын негизги жашоо тиричилиги болуп айыл чарба тармагы, дыйканчылык жана мал чарбачылык күчтүүнүкөн. Чүйдүн батыш тарабында жайгашкан. Алдыңыздарда көрүнүп турган ушул Сосновка айылы. Биз баягы экөөбүз ушул жерге чыгып азыр тартып атабыз. Ала шалбырт, байчикелер эми гана чыгыптыр, карлар эми гана ээрип атат. Жогору чыгып келатканча тартып атабыз. Мына көрүңүздөр, таза аба. Күн кечкирип баратат, күн батты уже. Бул айылдын ортосунан Кара Болта дарыясы агып өтөт. Көрүнүп турган ортодон ошондой эле Ош-Бишкек жолундагы чоң трасса өтөт бул жерден. Бул Сосновка айылы кышы жылуу, жайы салкын болот. Жайы жайлоодагыдай сонун болот экен. Кышында болсо Кара Балта түздүккө караганда бул жер тоонун коюну жылуураак келет экен. Бул жерде алма, алмуруттун, бий алманын мекени экен бул жерде. Тоого жакын бул жерде мал чарбачылык өтө жакшы. Короолор тоого жакын жайгашкан. Азыр жетишпедик. Бул жерде жаңгак токою, табигый токою дагы ушул бизден ары жайгашкан. Ал жака жете албайбыз, аз кечкирип калды. Азыр баягы экөөбүз бир аз жогору чыгып дагы репортажды улантабыз азыр. Бул айылдын келечеги өтө кең экен. Жерин көрүңүздөр. Капкара топурактуу, сонун жер. Бул жерде мөмө жемиштин ушундай сонундарын өстүрсө болот да бул жердечи. Жер кеңири. Бул жерде 1 гектар жер дагы баасы арзаныраак экен. $4000 $10,000 чейин алса болот экен. Мына күн батышта, баткан тарапта көрүңүздөр. Бош жаткан талалар. Тоо этектери бош. Көбүнчө бул жерде арпа, буудай, беде себилет талаларга. Сонун гана бак кылуучун дагы мүмкүнчүлүктөр кеңири. Адырлар деле бош. Айылга жакынкы адырлар мынакей көрүнүп турат. Эми гана байчикелер баш багып кылтайып чыга баштаптыр. Кечээ кар үстүнөн басып калыптыр. Айыл керемет, таптаза аба. Мына чүй өрөөнү чыгыштан батышка карай созулуп жатат. Ар жагы булут баскан асты Казакстандын талалары, тоолору башталат. Түштүк тарабына болсо мынакей кыргыз ала тоолору ак кар басып турат. Мына ошо тоону аралап Ош жергесинде сапар тарткан чоң жол. Түбү ашуу жак мынакей. Ызылдап машина өтүп атат, мынакей КамАЗдар, машиналардын бардыгы каттап атат. Сонун жер.
Дагы да бийигирээк чыкмакпыз, бирок кеч кирип келатат дагы. Аякка убактыбыз болбой калат экен туугандар. Алаш албырт убакыт карлар эрип атат мынакей. Үстү капкара болуп топурагы соонун күрдүү жери эзилип түшүп атат мынакей. Чүйдүн жеринен айланса болот да. Сосновка айылында жаңы гана жаздын жарчысы алдыбызда мына Байшыкейдин ачылып турганын көрүүгө болот. Бул Батыргүл кар аралаш эрте гана чыгат дагы мынакей. Эң батыр гүлдөрдүн бири. Азыр талаада гүлдөп аткан, эми чыгып гүлдөп аткан мезгил экен. Кечеги кардын астында көпчүлүгү калыптыр. Ачык жеринен тартып атабын. Мына туугандар, Батыргүл коркпостон чыгып алды. Жашоо тиричилик башталды. Өлбөгөн кулга жаз келет деген мына ушул туугандар. Жаз жарыш башталды. Жерди айдап, эгин тигип, көчөттөрдү убагында тигип калыңыздар. Сиздер менен Бага Сүрө Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар.